Өнүгүү прогресс парламент фракциясынын номер 17 чечими Кыргыз Республикасынын акыйкатчы кызматына талапкердин программаларын угуп, ошондой эле Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам 124-беренесине ылайык Өнүгүү прогресс фракциясы төмөнгүндөй чечим кабыл алды. Өнүгүү прогресс парламент фракциясынын Кыргыз Республикасы акыйкатчы кызматына Жетимишбаев Мурат Каленович талапкерлиги Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин кароосуна сунушталсын. Жана ошол чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитет жиберилсин. Биз комитет фракцияда карап, биз чечим чыгардык. Фракциянын атынан бир кандидатты сунушту кылабыз. Ошол төмөндөгү кандидат бул жерде азыр катышууда. Рахмат. Мен өмүр бою билим берүү системасын иштеп келгенмин. Ата-энем дагы, өзүм дагы көп жыл бою райондук, областтык билим берүү бөлүмдөрүн жетектегем. Жогорку Кеңештин депутаты болбосом да бардык созывтарда айылдык кеңештен областтык кеңешке чейин бир нече жолу депутат болуп кызмат кылгам. Мамлекеттик 3-класстагы кызматкермин. Негизи азыр ушул кызматка барып атып, өзүмдүн иш тажрыйбам, мүмкүнчүлүгүм жетет деген ой менен сиздердин алдыңыздарга келип турам. Билим жетиш керек, толеранттуулук бар, иш тажрыйба бар. Эгерде сиздер ушунчалык ишенич көрсөтсөңөр, мен ошону актаганга аракет кылам. Дагы эмне айтабыз? Акыйкатчы бул карап көрсөк, аябай ушунчалык чоң кызмат экен. Кыргызстанда акыйкатчылык институтунун ачылганы болгону 10 жыл чындыгында түпкүрү элге толук жете элек. Ал боюнча пленардык заседанияда кеңирээк программаларды айтат болушубуз керек. Кыскача менин айта турганым ушул. Ишенич берсеңиздер, анан кийин программабызды кеңири айтып беребиз деп сиздерге убада беребиз. Рахмат.